жакшы жумуштарга иштешет. Жаңы крал келгенде ошол жерден королдор келгенде коронация болушат да, ошол жерден кара жумуштарга иштейм деп аракет кылбай эле коюшсун. Анткени абдан таланттуу биздин жаш мундар Кыргызстанда азыркылар. Норвегиядагы бекендештер долбоорун Регион жана Door Life Media YouTube каналынан көрө аласыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар, баарыңыздарга кутман таң. Албетте биз кайрадан Регион телеканалында таңкы берүүбүздү баштадык. Дагы бир жолу баарыңыздарга кенен терең салам айтабыз. Таң эртеден ким кандай жакшы тилек кылып атса баардыгынын тилектери кабыл болсун демекчибиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан биз түз эфирдебиз. Бир саат аралыкта кызыктуу маектер болмокчу. Бүгүн 6 сентябрь, жума, ар бир мусулман жума күндү майрам деп тосот. Майрамыңыздар менен деп айтмакчыбыз. Биздин студияга келген конокторубуз бар. Бир саат аралыкта кызыктуу маектер болобуз. Албетте, урматтуу жалпы көрүүчүлөр, мүмкүн болсо бизди Facebook, Instagram, YouTube баракчалары аркылуу да көрүп турасыздар. Андан сырткары экрандын алдында жазылып турган WhatsApp номерге дагы өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо түз эфирден байланышып жаза берсеңиздер болот. Ага чейин биздин келген конокторубуз менен кененирээк тааныштырып алалы. Азыр бизде элибизде дүйнө элинде кызыктуу жүрүп жаткан көчмөндөр жана отурукташкан элдер оюндарынын долбоорунун автору Эсеналиев Таалай мырза, ассаламу алейкум. Ошондой эле чогуу авторлош Гүлжигит Исаков агабыз. Саламатсыздар, кош келипсиздер таң эртеден. Эми бизге эртең менен келгенде ар бир адам ар дайым эли менен учурашат, амандашат. Ошондуктан жалпы биздин көрүүчүлөргө миллиондогон көрүүчүлөр калкыбыз карап турат. Мүмкүн болсо сиздер амандашып алып анан берүү жөнүндө улантсак. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү ушул студияга чакырган биздин туугандарга чоң ыраазычылыкты билдирем. Көп жылдан бери Кыргызстанга келбей, эми келип, бир жакшы бир жаңылыктарды алып келип, ушул жаңылыктар тууралуу кыскача бир маалымат берип кетейин дегенбиз. Эми бул жаңылыктар көпчүлүккө белгилүү болуп калды окшойт. Жаңылыктардын башында мен алгач сиздерге суроо салып көрбөймүн, мүмкүн болсо. Ушул көчмөн жана отурукташкан элдердин оюндары боюнча 7 августта Бишкекте тегерек стол өтүп, реализация кабыл алынды. Ал реализацияга канча өлкө жана кимдер кол койду? Эми азыр биринчиден Россия, Вьетнам, Лаос, Корея, Япония, эми азыр Таиланд деген өлкөнү билесиңер, Филиппины, Кытай бар. Жалпысынан айтып келгенде 28 мамлекет кол коюп койгон. Азыркы кезде дагы ошол список өсүп атат. Ошол долбоорго. Дагы ошондо демек бизге бул ошо көчмөндөр оюна катышабыз, кошулабыз деген көп мамлекет кызыктар экен да. Ооба. Азыркы кезде абдан ошол тизме өсүүдө, ошол азыр Москвадагы боло турган чоң круглый столду азыр күтүп жатышат, ошол жака келишет баары. Ошондой эле азыр экинчисин дагы мен берип алайын сиздерге. Ушул реализацияга эмнелер камтылган да? Мазмуну тууралуу бир аз айтып берсеңиз, мындан сырткары ушул биринчи пунктунда Манас кубогу киргизилиптир да? Ооба. Башында эле мен айтып кетем, башында эле 1988 жылы баштагам да. Муну баягы Союздун учурунда Советтик армияда кызмат өтүп атып, спецназда. Атайын бир спецоперацияларга кызыктап барам. Красноярский окружной госпиталда жатканда баягы Сеулдагы оюндар, Олимпиада оюндары чоң таасир этип анан ошо менде суроо тууганда оюндар эмче келбейт, дүйнөгө мындай представить этилбейт да. Анткени Олимпиадада ошондо дзюдо эле болчу да, анан тэквондо келди. Анан ошондон бери анан иликтеп жүрдүм, анан өзүм дагы спорттун чеберимин да ошол жактан. Күрөштөн анан машык жүрүп, спецназда биздин ок атуу сынабыбыз дегендей көп мелдештер катышкан. Анан ошондон бери анан изиленип келип анан кийин жана мыйзамга эл аралык мыйзамды коебуз, международный право деп коебуз. Ошол жерде декларациялар бар экен, резолюциялар бар экен ООНдо, ЮНЕСКОдо. Анан ар бир элдин маданияты тең укуктуу экен. Анан эч кандай бир башка улут өзүнүн маданияты менен басымдуулук кылып баягы неме кылбайт экен да, мындай үстөмдүк кылбайт. Анан чыгыш элдердин маданияты өтө байыркы да. Өтө байыркы, өтө терең руханий жактан. Батыш Европага барганда чыгыш элдер, Азия элдери байыркы болуп эстерет. Анан ошондон бери анан маселе коюп, Кофи Аннанга жазганбыз каттарын, Пангимун ошентип. Парижге ЮНЕСКОга Ивамото деген бир жакшы адис менен жолугуп таанышканда, ошол ЮНЕСКО ошол чакырылган, анан
тире каршы баягы турмуштар кандай болот да. Саясатта, мамлекет деңгээлде өтө көңүл бурушкан эмес буга. Көңүл бурушпай эле баягы өзүнүн саясат, экономикада каяктан алып жүрөсүң деген сөздөрдү айтып жүргөн мага. Ошондой ман фамилияларды айтпай эле коеюн ошол үчүн дагы биздин чиновниктердин өтө зыянды келтирип, бирок ага карабастан токтой эле аракетибизди кылдык. Кудайга шүгүр, анан илим жактан ошону изилдеп, иликтеп, анан ООНдон, ЮНЕСКОдон дагы коллегаларым айтып калды, талай буну жакшылап бышырып, определенный логикалык аягына жеткиздип илим жактан. Анан көптөгөн макалалар чыкты, 60ка жакын. Патент 2005 жылы биринчи жолу баягы биздин кыргыз патентте макаланын негизинде неме кылдык, алып чыктык. Ал жөнүндө айта кетсеңиздер болот. Сөз кыстара кетейин. Эң алгачкы патентибиз 2005 жылы алынган. 641 деген номер менен. Бул жерде ошол көчмөндөр деген оюнунун пайдубалы негизги концепциялар ошол жерде киргизилген. Бул жерде авторлоштор дагы бар. Бунун негизинде макалада жазылган, бул бардыгы кыргыз патенттен тастыкталган. Бул жерде бардыгы айтылган ошо 2005 жыл. Бул 2005 жылы жарыяланган «Известия вузов» деген журналда бул элер ал деңгээлде да катталган. Бул журнал катталардан мурда ошол 1988 жылдан берки эмгектин бир бөлүгү ошол 2005 жылы жарык көргөн да. Андан кийин эмгектер уланып, ошол 38ге жакын өлкөнүн улуттук оюндары изилденип, ал жерлерге барылып, ал жердеги ошо спорт, элдик салттар бардыгы изилденип, кийинки англисче айтканда step by step деген кадам-кадам менен кийинки көйлүгү алынган. Бул 4906 деген көйлүк кыргыз патентте катталган. Билесиздер, кыргыз патент бул дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун Кыргызстандагы филиалы. Аталышы кыргыз патент. Кыргызстанда катталган же дүйнөнүн кайсы жеринде катталган ар бир көйлүк дүйнөлүк деңгээлде корголот. Жана дүйнөлүк менчикти, ошол интеллектуалдык менчикти өзүнүн жеке кызыкчылыгында же урдоо фактылары бул ошол дүйнөлүк деңгээлде иликтенет, мониторинг жүргүзүлөт жана тийиштүү органдар бул фактылар боюнча иштейт да. Иштеп келген жана мындан ары деле иштейт. Кийинки көйлүгүбүз 6027 деген номер менен 2024 жылы алынган. Бул акыркысы. Бул жерде көчмөн жана отурукташкан элдердин оюндарынын негизги концепциясы бул жерде илимий макала менен, доклад менен жазылган. Ошол 2023 жылы Талай мырза философия илимдеринин доктору болгон. Ошол монографиянын негизинде бул биринчи 23 жылы жарык көрүп атат, анан патентти 24 жылы алып атабыз. Биринчи эмгектер жасалып атат, изилденип атат, анан анын негизинде кийинки убактарда бир жылдан кийин алып атабыз бул көйлүктү. Натыйжа чыккандан кийин алган турасыз. Чыккандан кийин мындай сиңирип бышып калган кезде чайнап, сиңирип, өздөштүрүп, кайра анча-мынча жерине кошумча алымча кылып дегендей. 23 жылы, 22 жылы көчмөндөр жана көчмөндөр оюнунун оюндары эрежеси алынган. Ошо 49-ны кайталап кеттим. 23 жылы болсо да эки көйлүк алынган. Бул көйлүктөр азыркы 7 августта жарыяланбадыбы? Төгөрөк стөлдө. Эл аралык номад, мындайча айтканда биз англисчесин колдондук, көчмөн комитети. Отурукташкан жана көчмөн элдердин оюндарынын эл аралык номад комитети. Орусча МНК деп. Бардыгы илимий негизде жазылган. Буларды айтып кеттик. Эгерде бул жылдызча жөнүндө. Жылдызча жөнүндө айтып кете турган болсок, Талай мырза өзү жөнүндө көп айта бербеген киши. Биз деле жакында эле билдик. Биз деле ошончо жүрүп укпаптырбыз да. Айтпаса билбейт экенбиз да. Дүйнө коомчулугубуз деле, кыргыз коомчулугу деле билбейт экен. Бул Түндүк Корея, өзүңүздөр билесиздер, дүйнөдөгү конфликттүү жерлердин бирөө Түндүк Корея менен Түштүк Корея болуп эсептелет. Ошо 2013 жылы Бириккен Улуттар уюмунун алдында, алкагында ошол үлкөн ошо АКШнын, Кытайдын, Орусиянын жана Азия өлкөлөрүнүн катышуусунда чоң эки
өлкөнүн ортосундагы конфликтти жөнгө салуу боюнча атайын иш чара болуп өткөн. Ошо иш чараны эксперттик топту Талай мырза жетектеген. Ошол негизде ошо жөнгө салып, ошо конфликтти биздин Кыргызстандын жараны катары, өкүлү катары ушундай немени алган, мындай посол мира. Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык элчиси, кыргызча айтканда тынчтык элчиси. Регион тилеген алдын жалпы жамаатынын атынан куттуктайбыз албетте. Кут болсун, ушундай ийгиликтер көп боло берсин. Калган жөнүндө да ала келгенден кийин балким жетип айтып берип коесуздар. Кийинкисин айтып коеюн, азыр айтар. Ысыгында айтып коелу. Өзүңөр билесиздер, ушул журнал ким дүйнөдө алдыга чыккан, дүйнө коомчулугуна салым кошкон, оң жактан, тынчтык жактан, ар кандай жактан салым кошкон чыган инсандарга атайын арналып журнал чыгарышкан. Булар Бириккен Улуттар Уюмунун журналы. Бул жерде Рональд Рейган жүрөт, АКШнын президенти, мурда президенти, Махатма Ганди жүрөт. Анда карасак эле бул жерде Талай мырза дагы жүрөт. Жакшы. Абдан сон бул кыргызстандыктар катары сыймыктанып турган бул факт. Анан кече жакында эле могу медалдын, ошо атайын сыйлыктын атайын документ. Бул жерде англисче жазылган баары. Ошондо бул Кореядан берилген эске. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун элдер ассамблеясы берген 2013 жылы. Бул документти ошо англисче жазылган. Appointment certificate деп айтылат. Бул документке тиешелүү. Анан акыркы документти да көрсөтө кетейин. Бул кече жакында төгөрөкстөл өттү го. Август 7-августта. Ошо 7-августта Түштүк Кореядан келген спорт чеберлери, абдан таасирлүү авторитет болуп эсептелген инсандар Грандмастер деген наамды берди. Кут болсун. КМШ өлкөлөрүндө биринчи киши алган. Кут болсун. Наамды алган биринчи киши. Сон. Биз албетте куттуктайбыз. Мен кечиресиздер, мындай суроодон сырткары дароо эле бизге SMS жазып алыптыр да биздин көрүүчүлөр. Ассаламу алейкум дейт. Алейкум ассалам, урматтуу телекөрүүчү. Талай мырза, быйыл Кыргызстанда көчмөндөр оюну өтөбү же сиздердин жаңы баштаган оюн өтөбү дейт го быйыл? Эми бул азыркы кылып аткан долбоорубуз, азыркы баягы азыр өтүп жаткан көчмөндөргө тиешеси жок. Бирок эми аны азыр өтө эле деталдап айткым келбейт. Аны иликте турган органдар өздөрүлүктөр, анан кийин өзүңөр угасыңар. Ал жагын таржыман. Бирок бул көп жылдык келаткан мээнет болгондуктан, долбоор болгондуктан бул бышып жетилди. Көптөгөн өлкөлөрдө уже катталды. Азыр ООН болобу, ЮНЕСКО болобу, көптөгөн коомчулуктар азыр күтүп жатышат бизден. Качан ошол саммит түрүндө чогултуп, анан ушул жаңы структураны түзүү жөнүндөгү маселени күтүп жатат. Анткени Олимпийский комитет бар да. Батыш элдеринин эмеси элде. Эми чыгыш элдеринин ошондой структурасы түзүлүү жөнүндөгү жаңы күтүп жатат. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ал үчүн устав, проект декларации, анан гербтер, анын баардыгы атрибутикалар бар да. Ошону Кудай буйрса чечишебиз. Анан Кыргызстан бирден бир ошол жерде биринчи бир орунду ээлей турган тарыхта болобу, дүйнөдөгү орун алыш керек да. Мен ошого чуркап көп жылдан бери аракетим ошолда. Анан жана Манас кубогун эл аралык деңгээлде биринчи приз кылып, Олимпиада оюндарынан чоң айырмачылык ошодо. Ада эч кандай биринчи, экинчи, үчүнчү орун анан рекордтор деген жок. Ада катышуучулар кыр чоро негизинде. Кыр чоро деген наамга жетиш керек. Бул ар бир адамга мүмкүнчүлүк берилет. Ада башка принциптер, башка талаптар. Бардык жашка карабайт, карга карабайт, жаш балдар болобу баары катышат. Согласно традиция деп коебуз. Чыгыш элдердин. Негизи ошол. Анан буйрса жетебиз. Бизден көрүүчүлөр куттуктайбыз деп кол чабууларды жөнөтүп аткан экен сиздерге. Куттуктайбыз. Бул дагы жакшы, абдан биз да кубанат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин таң эртеден ушундай жакшы кабыл тилек, жакшы сөз жолтушунда куттуктоолор болсо, куттуктап жаза берсеңиздер болот. Мен баардыгын тең азыр ушул WhatsApp аркылуу же болбосо экран аркылуу ушу бизге келген конокторубузга көргөзүп турам. Вьетнамдын Вангтау шаарында көчмөн жана отурукташкан элдердин жана эл аралык номад комитетинин комиссиясынын жана жумушчу топ үчүн штаб квартиралар берилет дейт. Ошого да кандай токтоло кетебиз? Бул бирден бир көптөгөн өлкөлөр бул чечимди колдошкон да. Анткени Вьетнам Азиянын мындайча айтканда чыгыш Азия менен берки Борбордук Азиянын ортосунда турган аябай ыңгайлуу географиялык жактан, суу жактан, кургак жактан ыңгайлуу жерде турат экен, жайгашкан мына ортосу. Площадка для диалога дейбиз да. Анан кийин климат жактан,
жаратылыш жактан аябай ыңгайлуу. Анан бул штаб квартира деп эмес, бирок баягы оюнду өткөзөт деп андай неме койбош керек. Оюнду ошол жерде коллегияльно чечишебиз, кайсы өлкө деп. Биринчи этапта уже Кытайга сунуш берилген. Чыгыш менен, көчмөн менен отурукташкан элдердин оюндарын өтүшүн. Бирок ошо бир жакшы бир жагы бар да, Манас эпосубузду абдан колдоп жатышат Кытай. Демек, кубогубузду дагы чоң бир деңгээлде өткөзө турган бир чоң ишеним бар. Анан кыргызыбыз элибиз дүйнөдө тарыхта жакшы бир казык кагып туруп, дүйнөдө тарыхка кылым карткан кыргыз деген сөз бекер эмес да. Дүйнөгө таанылабыз деген сөз бар да. Эми Кытайдын кудурет жетет, анда мүмкүнчүлүктөр бар. Дүйнөдө Кытайга тарыхта деле аларга аябай жакшы бир дивидендтер тап келет десек болот. Кыскача да. Дагы кошумча сөзүңүздөр болсо. Мен учурдан пайдаланып, могу биздин эл аралык отурукташкан жана көчмөн элдердин эл аралык номад комитетинин уюштуруу комитетинин курамын тааныштырып койдум. Биринчи Кыргызстандын структурасы. Кыргызстандын атынан 10 киши кирди. Атай кетейин. Талай Дүйшенович Эсеналиев, Талай мырза, Марат Уманович Усманов, Гүлжигит Исаков, мен, Бакытбек Сүйүнөбич Мусаев, Мелис Турусбекович Жумшалиев, Рустам Мирзаевич Нурматов, Иличбек Жукенович Кулназаров, Гүлүра Атабаевна Сооронбаева, Диля Калыкбердиева, Райкан Абдижамиловна Абдивалиева. Кийинки ошол эле отурукташкан жана көчмөн оюндарынын эл аралык номад комитетинин Кыргызстандын атынан аткаруу комитетине кирген 10 кишини да тааныштап кетейин. Бул жерде ошо окшош эле курам. Талай мырза бар, Талай Дүйшенович Эсеналиев, Марат Уманович Усманов, Гүлжигит Сейитбекович Исаков, Бакытбек Сүйүнөбич Мусаев, Мелис Турусбекович Жумшалиев, Рустам Мирзаевич Нурматов, Иличбек Жукенович Кулназаров, Улан Уулу Чубак, Ануар Абдикеримович Орунбаев, Эрнис Дүйшенович Эсеналиев. Ошондой эле акыркы курам менен да тааныштыра кетейин. Ушул эле отурукташкан жана көчмөн элдердин оюндарынын эл аралык номад комитетинин эксперттик тобу бар. Ошо эксперттик тобуна 8 киши кирди. Бул эл аралык топ. Талай Дүйшенович Эсеналиев, Марат Уманович Усманов, Гүлжигит Сейитбекович Исаков, Эрнис Дүйшенович Эсеналиев, Ито Хиронори, жогоруда аталгандар Кыргызстан жарандары, Ито Хиронори Япониянын жараны, Чин Луон Куанг мырза Вьетнамдын жараны, Боржигон Амгалан Жашсыбек Монголиянын жараны, Ли Кино Түштүк Кореянын өкүлү. Биздин көрүүчүлөргө абдан кызык болуп атат окшойт. Урматтуу телебашчылар, биз да буга чейин сүйлөшүп атканыбыз азырынча белгисиз. Мен дагы жооп берип өтүп кетейин. Балким өзүңүздөр көчмөндөр Кыргызстанда качан болот деп жазып атат. Биринчи Кудай буйруса адегенде жанагы структураны түзүп алайлы. Эл аралык деңгээлде. Мына Олимпийский комитет бар да, ошол сыяктуу ошол структуранын азыр үстүндө иштеп атабыз. Ал жерде эл аралык юристтер катышат, эл аралык дипломаттар катышат. Ар бир мамлекеттен өкүлдөр, адистер катышып, ошону структураны түзгөндөн кийин структуранын ичинде канча өлкөлөр кирет мүчө болуп, анан ошол жерде коллегияльна чечишебиз. Кайсы өлкөлөрдө өткөзүлөт. Анан Кудай буйруса Кыргызстандын да кезеги бар. Мен принципиально Кыргызстандан өтсөм деп жүргөм да илгери эле. Ушул жерде баягы ошондо өкмөткө кайрылып бакатын үчүн бакет жүргөндө штаб-квартираны Кыргызстандан кылмакмын, бирок ар кандай себептер болуп кетти, саясий себептер болуп кетти. Биздин дагы чиновниктердин тескери кылган иштердин негизинде немеге айла жок болуп кетти да, анан кетүүгө туура келди Юго-Восточный Азияда изилеп. Бирок бул баары бир Кудай буйруса Кыргызстандын дагы буйруган сааты келет. Ага жакшылап даярданышыбыз керек. Ага чейин жана Кытай болобу, дагы андан кийинки Япония болобу, алар бир кандай бир деңгээлге жеткенче биз дагы тажрыйба ала алабыз да. Көрүп, мындай деп. Анан Кыргызстан ага чейин өзүнүн даярдыгын кыла берет. Комплекстер болот, городоктор болот дегенден Кудай буйруса. Өз кезеги келет, бирок башка өлкөлөрдөн айырмачылыгы чоң болот. Анда мен баса белгилей кетсем, бирок ал өзүнчө менин бир программам. Аны азырынча айтпайм, анткени копия кылган адамдар көп экен Кыргызстанда. Копия чыгарып беришет экен, сөзүн dinlеп, ошондо балекеттен кутула албады. Өзү баккандай. Эми ал белгилүү, албетте сиздер таң эртеден келип ушундай жалпы биздин көрүүчүлөрдүн да суроолоруна аз-аздабын болсо жооп берип калдыңыздар, бирок бизге келген WhatsApp аркылуу мындай куттуктоо жакшы сөздөрдү жазыптыр, кол чабууларды жөнөткөн экен. Бардыгы тең кут болсун сиздерге. Атайын убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн Талай мырза, Гүлжигит мырза чын жүрөктөн ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
ар дайым регион телеканалына келип туруңуздар. Биздин эшигибиз ачык. Биз болсо урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биринчи коногубузду жаңыдан гана узатып атабыз. Сиздер менен коштошпойбуз. Бизден экрандан алыстабай туруңуздар. Анткени бизде келаткан дагы экинчи ушундай сонун конокторубуз бар. Алар менен дагы азыр түз эфирде болобуз. Мен отурган жер бул жакта окуп кеткендер абдан жакшы жумуштарга иштешет. Жаңы крал келгенде ошол жерден королдор келгенде коронация болушат да, ошол жерден кара жумуштарга иштейм деп аракет кылбай эле коюшсун. Анткени абдан таланттуу биздин жаш мундар Кыргызстанда азыркылар. Норвегиядагы бекендештер долбоорун Регион жана Door Life Media YouTube каналынан көрө аласыздар. Бүгүн биз дүйнөдөгү эң бай өлкө болгон Швейцария мамлекетинин Люцерн шаарына келдик. Швейцариялык сааттар тарых жаратты. Дүйнөдөгү биринчи механикалык саат, биринчи кварц сааты, биринчи суу өткөрбөй турган саат. Демек биз бул сапар Швейцариядабыз. Лозанна, Цюрих, Люцерн, Берн, Винтертур шаарларында саякат жасап, ал жакта жашап эмгектенген кыргызстандык мекендештерибиз тууралуу кызыктуу көрсөтүү тартып келдик. Саламатсызбы? Кандай салам алейкум. Жакшымы? Кандайсыз? Жакшы. Бул болсо швейцарский борсок. Да, кана көрөлүчү. Налогтор биякта аябай көп. Канча акча тапсаң, ошончо акчаны налогко берип коесуң. Кызыктырам натуральный материалдардан кийгиле, кийимдерди, натуральный материалдардан үйдөрдү салгыла. Папамды эскерип концертин өткөзгөнбүз 10 жылдык эскерүү эмесинде. С большим терпением интегрирует гражданское сообщество. К таким государствам относится Швейцария. Регион жана Door Life Media YouTube каналынан жогорку сапаттагы шоколад өндүрүү боюнча дүйнөдө алдыңкы орунда. Сыр менен таанымал, саясатта кылымдар бою бейтараптык саясатын сактаган өлкө тууралуу кененирээк Швейцариядагы мекендештер долбоорунан көрө аласыз. Көпчүлүктүн кыялы болгон Швейцарияны багындырган мекендештер жөнүндөгү көрсөтүүнү өткөрүп жибербеңиз. Дагы бир жолу кутмандар, урматтуу жалпы биздин телекөрүүчүлөр, Регион телеканалында кайрадан түз эфирибиз уланып атат. Жанакындай эле, жана жакшы каалап элек, жакшы сөздөр менен башталды эле Самара. Кесиптешим Самара Аманбаева, мен Нурмат Абыкеев кайрадан эфирдебиз. Ошол эле WhatsApp номер. Мүмкүн болсо биздин келген конокторубуз азыр мен кенен тааныштырам, ага чейин ким экенин баштап көрүп алсак болот. Анда даяр болсок баштадык. Саламатсыздар.
Барекелди, урматтуу телекөрүүчүлөр, экрандын алдында WhatsApp номерге мүмкүн болсо жакшы сөзүңүздөр, жакшы тилегиңиздерди жаза бериңиздер. Анткени таң эртеден ушу көптөгөн телеканалдын кызматкерлери жакшы көргөн, көптөгөн телеканалдын кызматкерлери сыйлаган биздин сүйүктүү таластын таланттуулары келип отурган экенсиздер. Атайын бүгүн эфирде ушундай көпчүлүктү эртең менен эрте кимге кандай жакшы сөз менен баштасаң ошол күндө жакшы өтөт дейт го. Анысыкандай көпчүлүк миллиондогон көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрдүңүздөр деп эсептейм. Биз билген, биз сыйлаган албетте эжекелер, башында Гүлсара эже калың эл менен учурашып эфирди баштадык. Кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүнкү күн биз үчүн аябай күтүлбөгөн күн болуп калды. Силердин чакырууңуздар менен келип, ушу эл журтубуз менен амандашып, жүз көрүшүп дегендей, ушу эл журтубузда тынччылык болсун, бейкучулук болсун, ден соолуктун жылы болсун, ушундай жакшылыктар болуп эле сиздердин аркылуу биз дагы ушу элдерге жагымдуу маанай тартуулап дайыма сиздер менен биргеликте болобуз. Сиздерге ийгилик, жалпы жамаатыңыздарга. Кийинки эже. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, ишиңиздерге ийгилик, ошо элдин керегине жарап жүрө бериңиздер. Пирамида телеканалыбы? Регион. Ошо жакшылыктар көп болуп турсун. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Рахмат. Бүгүнкү чакыруу күнүнө биз келип отурабыз. Сиздердин жамаатыңыздарга ыраазычылык. Мындан ары экраныңыздар дагы чоңоюп, регионуңуздар андан да чоң региону болуп, биз дайыма эл алдында кызмат кылып, сиздер менен биргеликте. Негизи башчысы болбой эл болбойт, бирок кимиңиздер жетекчи экениңиздерди билбейм, бирок биздин билишибиз боюнча Гүлсара Сейдалиева эжекебиз коноктордун аттарын кененирээк айтып, тааныштырып койсоңуз. Колуңуз менен деп. Оң жагымда олтурган сулуу кыз булар эки бир туугандар. Таластан келишти. Аралдын 6 кызы деп булар көпчүлүк элдерге таанымал болуш керек, таанышат болуш керек. Самара Токтоналиева, улуу эжекеси, эң кичүү кенжеси, кичүү Бурума Токтоналиева. Анан биздин аккомпаниаторубуз биздин ошо көптөгөн жакшы ушундай иш-чараларда бизди коштоп, колдоп, шаан шөкөттөп жүргөн биздин Тамада, эрке бала деп коебу, ырчы, аткаруучу, ошо Алмаз деген жигит. Биз ошо иштешкенибизге аз эле убакыт болду, бирок аябай жакшы байланыш, тыгыз байланышта болуп, ушинтип чогуу иштешип келе жатабыз. Бир команда түзгөн экенсиздер. Команда Токтогулдун кулууну. Комуз менен келгенден кийин эже балким комуз менен дагы ырдап бере чыгарсызбы? Уулата баштайлы эми. Макул. Уулусунан баштайлы да. Не деген ырдап бересиз? Биздин Шералиевдин Жыргалым деген айтышып жүрөк сырлары, жүрөктө танысын, жүрөктө
kalır. Yürekte kalsın, yürekte daim, cürölü geçici kalır. Cürölü geçici kalır. Менин кесиптешим жаңыдан гана эфирге чыгып баштады да. Менин кесиптешим мындайды көп көрбөгөн жана аябай таң калып калды окшойт. Жок, өзгөчө үйүңүз бар экен. Образыңыз башкача экен, жеткиликтөрдү атыңыз деп ойлойм. Анткени ар бир ырчы ошолорду жеткиликтөрдү аш керек. Чоң рахмат өзүңүзгө тайзым. Атыбызга окшош экен. Ошондо сиздер талаптан келдиңиздер ба? Аты окшошпосо мактайт да. Эми азыр баарыңыздар тең бирден өзүңүздөрдүн талантыңар. Биринчи албетте келгенде жалпы хор менен таласымды өзүңүздөрдөгү гимн кылып алган окшойсуздар менимче. Азыр Гүлсара эжемдин кийинки ырына көңүл буралы, андан кийин уланталы. Анда эмесе жыттасаң жыпар мончок деген ырды. Урматтуу телегөрүүчүлөр көрүп атасыздар. Бул кандай деген талант, кандай деген мындай ушундай элибиздин маанайын көтөрө турчу жакшылыктын жарчылары Гүлсара Сейдалиева эжекебизге да ыраазычылыкты билдирели. Биздин режиссерубуз Бакай деген уулу азыр WhatsApp номерди коем деп кичине эсинен чыгып калып атабы, же техникалык себептер болуп атабы, аны да билбейм. Азыр кийинки биздин эжекебизге дагы ушундай комуз менен келгенден кийин мына ушундай комузун коштоп сизди дагы бир жолу ырдатып алабыз, андан кийин суроо салабыз. Рахмат, мен деле эмени берейин. Келсеңчи деп. Yalnız seni Olduran gölün boyunda Oylar göp nenin oyunda Kıymonu sezdi cürgün Kımba
Kımbatım sensin oyunda Ben onu sezdi yürürüm Kımbatım Kımbatım sensin oyunda Tarxabay senden xumarım Kumdan köp oyğu çöktürüp Gelsençi bu kez sunayım Kumdan köp oyğu çöktürüp Gelsençi bu kez sunayım Gelsençiyim, bu kez Barakeldi. Sağ olun. Эжекелер, негизи буга чейин талас таңшыйт, жолсо дагы талас бирдеме деп унутуп калдым бар эле. Ошонун арасында Аралдын 6 кызы бар эле. Азыр болсо угуп баштаганыбызга караганда талас таланттары деп мындай өзгөчө ат менен элибизге чыгып баштаптырсыздар. Бул канчадан бери түздүңүздөр, канча болду башталганына? Бул таластын таланттары дегенге 1 жыл болоюн деп калды. Биз Аралдын 6 кызы кичине бир кенеден токтоп турубуз. Бирок жакында убактылуу токтоп турабыз, азыр жакында чыгабыз буйруса. Албетте, Аралдын 6 кызы дагы өзүнчө анан талас таңшыйт. Талас таланттар өзүнчө болуп. Ошондо канчасыздар азыр ошо? Аралдын 6 кызында 6-обуз. 6 бир тууган, эже-сиңдилер, токтонайлар. Кичине бир эме болуп калды, ошодон токтоп турабыз. Арабыздан бири өтүп кетти. Анан эми толуктайбыз деп турабыз. Буйруса 6 кыз чыгабыз жакында. Ошондо баарыңыздар автобустан музыка тармакта эмгектенипсиздер? Жок. Жок. Билим алгансыздар? Билим алган бар. Кудай таап берген талантты катуулайт турасыздар. Сонун. Негизи бул талас таланттары талас жергесиндеби же Гүлсара эже Бишкектеби? Же жалпы Кыргызстанды кыдырып жүрө беришеби? Асылынча Бишкекте. Эми биз ошо Бишкектен таанышып калдык да. Баягы кандай көптөгөн иш-чараларда жүрүп эле баягы азыр көп эле ушундай уюшулуп калды го. Нарындыктар өзүнчө нарындын таланттары деп, анан биз дагы ошол жылдызыбыз келишип, ошончо элдин арасынан талаштык бар экен деп, баягы мындай эле сырттан эле тааныш болуп эле учурашып койчубуз, анан кийин бара-бара эле жакындашып, таластын ушул бирибизге жылдызыбыз келишип, анан кийин ушул сиздер чакыргандан кийин эле ушул жакшы ой, идея келе калды да. Ошондон эле таластын таланттары деп чыгып келелик. Чыга баштады. Кудай иштешет дегенде эле 3 кыз чогулуп эле акылдашып, алмасты кошуп алып, токтогулдук экесин кошунабыз жүрөлү. Башы тыы деп. Токтогул талас. Бир мырзабыз келбей калды. Эми мектепте мугалим эле. Анысы таластык жигит. Ага да салам жолдоп коебуз. Ошондо сиздер бул жакта дагы бир мырза бар болгондо 5-өңүздөр болуп калат экен, Алмаз мырзаны кошуп алсаңыздар, анда жакшы экен. 5-өңүздөр биригип алып бир топ түзсөңүздөр, Кыргызстанды кайра-кайра кыдырып чыксаңыздар болчу да. Гастролдоп. Мурда мисалы үчүн мурда элибизде атайын гастролдоп, ушундай кечелерге уюштуруп, чоң тоолдо болобу, дагы кайсы жерлерде болбосун ушундай концерттерди коюп келишкен да. Азыр болсо жолуккан жердин бардыгы тең тойдо болуп калды да. Анан ошол тойлордон жолугушуп, сиздерди ошол жактардан да көрүп калып атабыз. Буюрса жыйынтык менимче жакшы эле окшойт. Анткени сиздерге карата бизге чейин чалып атат, сиздерге бизге келип кеткен коноктор ушундай сиздерге окшогон таланттарды биз кантип байланышсак болот деп сурашып атат да. Анан сиз эжеке таласка кайра кетип калбайсызбы, Самара эже? Кетким эле келип турат таласка. Кудай биякта жашап калдык эми. Сиз эле Бишкекте турабыз. Анда жакшы экен. Азыр кийинки эмне деген дагы ушундай хор ырыңыздар барбы? Бар. Дагы бир ырыңыздар бар,
Кайда кеттиң сен деген ырдап беретиңиздер да. Ырдап коелучу. Аябай шыбырабайт. Kayda gitsin karanım, kayda seni tamamım, çıldırında özündü, baktıkları samaymış, hayrısı kaldı, canımdı kıynam. Kayda gittin sen, kayda gittin sen, sen nasıl armadın beni ardağım. Ben oturam yanında, göz yaşımda kıyalbay, mahavatın oduna kuyup canıp çıdamay, çürüdü kaldı canımdı kıymam. Kayda gittin sen, kayda gittin sen, sen nasıl armadın benim ardağım. Kayda gitsin karanım, kayda seni tamamım, çıldırımda özümdü, baktım ne sanayım, çürüklü kaldı, canımdı kıynam. Kayda gittin sen, kayda gittin sen, sen nasıl armadın benim ardağım. Kayda gittin sen, kayda gittin sen, sen nasıl armadın benim ardağım, benim ardağım. Barakeldi. Азыр бир 2 мүнөт. Саламатсыздарбы? Регион телеканалында саламатчылык, урматтуу биздин көрүүчү. Биз дагы силерге салам айтабыз. Менин Аяш апам отуруп калыптыр. Аяш апамды жакшы көрөм, таланты сонун дейт. Аяш апаңыз Кимис болуп калды ошондо? Үчөөбүз бирөөбүз да. Үчөө тең өзүңүздөр айткандай таланттары, бирок кимис экенин атында толуктап жазып коюңуздар, мүмкүн болсо. Саламатсыздарбы? Ийгилик каалайм, үнүңүздөр сонун экен, шаңдуу эжелер келиптир сиздер дейт. Мына дагы бирөө келип калды. Ассаламу алейкум дейт. Алейкум ассалам, урматтуу көрүүчү. Ишиңерге ийгилик каалайм. Таласта эле жүрөсүздөрбү? Нарынга деле келип ырдап берсе, нарынга деле келип ырдап берсеңиздер сонун болмок деп жазды. Толук. Сиздер батаңыздарды берип коюңуздар, анан барып келели. Нарынга анчын чакырып алып кетиш керек го дейм, урматтуу биздин көрүүчү. Мындай таланттуу эжелерди жөн эле чакырып алып. Жолдон утап кетсе. Жок, бирок чын эле айткандай, мисалы үчүн азыр тойго барганда Алмаз мырза деле баардык Кыргызстандын баардыгын тең кыдырып чыгат да. Чынбы? Ошол сыяктуу сиздер деле чакырган жерге таласта эле жүрөсүздөрбү же нарынга чакырса келесиздерби деп жазып атат да менимче. Чакырса, конечно, барабыз да. Жакшылыкка кызмат. Чакырган жерден калба дейт. Анан өзүң басып барба дегенде. Чакырса, турганда учкан турганбыз, азыр эле кетебиз. Ооба. Чакырса учкан турган. Учкан турабыз, ушу бойдон кеткен турабыз. Жакшы. Эми бул мынча группаны сонун кылып түптөп алгандан кийин талас таланттар деп мындай өзгөчө ат менен бул өчкөнгө болбойт да. Эми мурда мисалы үчүн жаш балдар чыгып атканда кенет талашып, же келише албай калып, же түртүшүп кетип, же дагы бир нерсе болуп калчу да. Эми сиздерде баары бар. Бала чака, небере чөбөрөгө чейин бар, Кудайга шүгүр. Ошонун баарын Кудай кылсын деп турем, ушунча баштагандан кийин эле кайра таштаганга туура эмес болуп калат го дейм. Аралдын 6 кызы деп чыкканда дагы өзүңүздөрчө бөлүнө албай Гүлсайра эжемди ала жүрүңүздөр. Буйрса, ошону айтып да 6 толуктайсыз деп коелу.
ошо Гүлсараны кошуп алабызбы деп толуктайбыз деп аткан ошо да. Анда толукталып калган экенсиздер да буюрса. Самара дагы сөзүңүз бар. Ошондо Манас ырчылары токтоп калабы? Аралдын алтынсыбы? Жок, токтобойт. Буюрса кичине айтып атпайбы, жана андай болгондо кичине токтоп турушту. Гүлсара эже, сизге суроо бергим келип атат. Сиз ушул тармакта канча жылдан бери эмектенесиз? Мен эле аз эле убакыт болду. Аз убакыт болду, канча убакыт болду? 3 жылдай болуп калды окшойт. 3 жылдай. Негизи бул биздин достук үнү тобу дегенди угуп эле жүрсөңүздөр керек. Ошол Шайыр апалар тобу да, достук үнү деген. Анан ошо биздин кийимдерибизди, формаларыбызды тиккен Наташа деген эжебиз бар. Анан бир тойго кийим тиктириш керек болуп, форма тиктириш керек болуп, ошол эжеге барып заказ берген барып калсам, анан ошол эже айтып калды. Каякта ыргайсың, бизде ушундай топ бар, келип кошулбайсыңбы депчи. Анан мейли көрөйүн, кошулса кошулайын деген. Эми баягы жаңыдан эле бир анда санда бир жакшылыктарды эле ушинтип ырдап калчумун да. Анан мен деле кызыгып баштадым да, баягы ырдап чыккандан кийин анан кошулуп, анда жетекчибиз Роза Иманалиева, биздин аккомпаниатор Кубанычбек Эсеналиев деген агайыбыз ошол келсин көрөлү деп, анан как раз ошондо да Пирамида каналына чакырып калышкан да. Ошол жерге барып эле ошол жерден кана ырдап көрчү деп эле бир куплет ырдагандан кийин болду жарайсың деди, сразу эле эфирге чыгып кеткем да. Ошондон бери мынакей достук үнү тобунда ошо Ошо мындай ар бир Аралдын 6 кызы тобу достук үнү деп ар жактан иргелип кайра өзүңүздөрчө бир команда болуп түптөлгөн экенсиздер да, жүрүп акыры өзүңүздөр менен келишип, эми буюрса талас таланттар болуп чыгып атпсыздар. Ушул чыгармачылыкты токтотпоңуздар. Алмаз мырзадай болгон мындай таланттуу ушундай музыкант, маэстро деп да аталсаңыздар болот. Эң мыкты маэстро. Өзүңүздөр менен биргеликте алып чыксаңыздар, Алмаз мырзанын дагы күчү элибизге кызматы өтүп калды. Сиздерди дагы көпкө бийиктетип деген чыгарат деген ойдобуз. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Биздин эфир дайыма сиздер үчүн ачык. Көрүп алдыңыздар. Бат-баттан келип туруңуздар, шаңды үнүңүздөр тартылап туруңуздар. Жана башында да айтып өттүм го, көптөгөн телеканалдардын арасында мындай жаркылдап күлүп турган ырчылар, бийчилер, же болбосо куудулдар ким болбосо бизге көрүнүп турат. Ошолордун арасында биз дагы мурда сиздерди жолуктурганбыз, эжекелер. Бирок Гүлсара эжени көпчүлүк телеканалда ушундай жакшы көрүп, урматтоо менен кабыл алып, ушинтип келебиз. Анан мындан ары бирип жакшы ушул ишти улантып кетсеңиздер дагы өркүндөп өтөт деген ойдобуз. Чыгармачылык ийгилик болсун. Бар болуңуздар, оорубаңыздар. Ар дайым ушундай элибизге кызмат кылыңыздар. Үй бүлөңүздөр менен амандык каалайбыз баарыңыздарга. Эфирге келип туруңуздар. Урматтуу жалпы биздин телекөрүүчүлөр, түз эфирде бизге суроо салган, суроо жөнөткөн биздин көрүүчүлөргө да таң эртеден баарыңыздарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахматыбызды айтабыз. Кесиптешим Самара Аманбаева жана мен Нурмат Абукеев болдум. Албетте эфирдин сыртында отуруп алып өтө чоң кызмат кылган, эфирди жалпы элибизге жеткирип аткан башкы режиссер Бакай Ийген уулуна дагы рахматыбызды айтабыз. Баардык кызматкерлерге ыраазычылыкты билдиребиз. Кайрадан кийинки жума, биринчи күнү деп айтайын, дүйшөмбү күнү жолукканга чейин амандыкта болуңуздар. Саламат болуңуз.